Ирина Эшенғазиева үчүн таятасы атасындай болуп калган. Таятасынын колунда чоңойгондуктан согуштагы ар бир сүрөтү, документтери баалуу. Көзү тирүүсүндө согуш тууралуу азын-оолак кеп кылып айтып кеткендери бар дейт небереси. Таятасы Апиз Гөккөзов 1942-жылы согушка чакыртылган. Артиллериялык минометтук полкто кызмат өтөгөн. Ага чейин атайын окуудан өтүп, кенже сержант наамына ээ болгон. Бомбежка болуп атат дейт. Көрсө дейт, аны баягы атты дейт, эгерде кармап турбаса, ат бош болгондо дейт, баягы өзүнүн басып жүргөн жолу менен, эзи менен эле баягы качмак экен, үркүп качмак экен дейт. Ошо үркүп качкан кезде немистер деген бул жерде партизандар бар экен деп таза талкаламак дейт. Ал кезде дейт, партизандар бар экен дешсе, жер менен да токойду жер менен тегиздеп ташташчу дейт. Апиз Гөккөзов адамчытагыс шарттарда Сталинградты коргогон, фашисттик баскынчыларга каршы туруп Берлинге чейин жеткен. Согуш талаасындагы эрдиктери үчүн Апиз Гөккөзов улуу ата мекендик согуштун 1-даражадагы ордени, Германияны жеңгендиги үчүн медали жана Кызыл жылдыз ордени менен сыйланган. Муз жарылганда дейт, азап ошондо башталды дейт. Муз жарылганда канча кишилер, канча техника дейт, машиналар дейт, адамдар менен кошо чөгүп кетти дейт. Оор көрүнүш болду деп, ушуну айтып берип атканда папам ушундай бир титиреп, калтырап кетип атты да, ушуну неметкенде. Согуш аяктагандан кийин мекенине келип, үй бүлө күтүп, Өзгөн районунда ар кандай кызматтарда иштеген. Нургүл Жумабекова, Чыңгызхан Калбердиев, Ала Тоо 24.